1982 жылы курулуп, бирок ошол совет мезгили учурунда эле дыйканчылык институтуна колдонууга берилип кеткен мына бул бала бакчанын имараты институт жоюлуп кеткенден кийин эч кандай колдонулбай, каралбай калган болчу. Бишкек шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы былтыркы жылдын ноябрь айында бул бала бакчаны калыбына келтирүү иштерин баштаган. Ошондо 30 жылдан ашык бала бакчасы жок жашап келген селекция айылындагылар 3 айдан кийин жаңы бала бакчага кирүү алдында турат. Эки кабаттуу имарат 140 орунга ылайыкталган. Оңдоо иштеринин жүрүшүндө имараттын ички бөлүктөрүн кайра пландоо каралгандыктан мектепке чейинки билим берүү үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө мүмкүндүк берет. Бала бакча медициналык бөлмө, ашкана блогу, кир жуучу жана чарба бөлмөлөрү менен камсыздалат. Оюн жана уктоочу бөлмөлөрдөн тышкары имаратта актовый зал дагы бар. Ички жасалгылоо жумуштары жана ошондой эле сырткы фасад жумуштары, жасалгылоо жумуштары жүрүп атат. Азыркы учурда сырткы инженерлик сеттер толугу менен бүткөрүлгөн, ички система отоплениясы жана ошондой эле терезелери орнотулуп, чатырчасы жаңы жасалып, бүгүнкү күндө толугу менен бүткөрүлдү. Бул болсо Свердлов районунун Ак Бата конушундагы 660 орундуу жалпы билим берүү мектебинин курулушу. Билим уясы бүткөндө ушул кезге чейин 2 эсе көп окуучу окуп келген конуштагы жалгыз мектептин жүгү азаят. Ушул тапта курулуштун каркастары толугу менен орнотулуп, дубалдарын тургузуу, шыбак жана чатырын орнотуу иштери аяктоодо. Кудайым буйрса бул сентябрларга бүтүрүп беребиз деген. Материалдын сапаты жөнүндө айтып кетсек, аликовонт российский, өрткө туруктуу ламинант, пластиковый терезелерибиз, алюминиевый эшиктерибиз уже жасалып атат. Ордо каладагы Толук Молдо көчөсүндө курулуп жаткан Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун кичи спорттук аренасынын курулушу болсо ортолоп калды. Бишкектин чоң ортосундагы курулуш жайдын башталышы менен толук аяктап калат. Уникалдуу объектинин үстү жабык болуп, 4 мезгилде тең ири иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бүткөндө сыртына капталчу сэндвич панелдердин сырьёсу гана чет мамлекеттерден алынып келинбесе, колдонулуп жаткан курулуш материалдардын баардыгы ата мекендик өндүрүштөн чыккан. Курулуш азыркы учурда подвалы железобетон менен бүттү, полный бүт бардык каркастары бул металлический каркас менен, горизонтальный, вертикальный связьдар менен и фермалардын бардыгы тең азыркы тапта бүт 100% бүттү. Азыр эми стеналары сэндвич панели менен жасалат. Бул объектилер ушул тапта Ордо калада курулуп жаткан социалдык имараттардын айрымдары гана. Былтыр 10 бала бакча, 2 мектеп жана 2 саламаттык сактоо объектисин колдонууга берген Бишкек мэриясы быйыл андан дагы көп социалдык объектилерди бүткөрүүнү колго алган. Апта аралыгында Бишкек мэрин мамлекет башчысы кабыл алганда дагы шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жана инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча бир катар тапшырмаларды берген. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.